Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымынын орун басары Качык Эсенкановдун катышуусунда 2021 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Ош облусундагы жергиликтүү соттордун ишинин жыйынтыктары боюнча видеоконференция режиминде жыйын болуп өттү. Ош облустук сотунун соттук коллегияларынын төрагаларынын орун басарлары 2021 жылдын жарым жылдык ишмердүүлүгүн 2020 жылга салыштырып, судьялар тарабынан сот адилеттин ишке ашуунун сапатын көрсөткүчтөрү тууралуу жана саны боюнча маалыматтарды өз баяндамаларында айтып өтүштү. Жыйындын соңунда Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев кеңешмени жыйынтыктап, Ош облустук сотунун жана жергиликтүү соттор тарабынан 2021 жылдын жарым жыл ичинде бардыгы болуп 13411 иш каралып, бул көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу 4364 ишке, башкача айтканда 48%га көп каралган. Анын ичинен 1024 иш даттанылып, салыштырмалуу 2%га аз даттанылган.